Жөнөкөй гана тиш ооруну убагында дарылата албай калган Төлөнбай Аскаров оорусу өрчүп отуруп бир көзүн жана мурдун кестирүүгө аргасыз болгон. Жайлоодо мал багып устачылык кылып жан баккан Аскаров тиш оорусуна көңүл бура албай калган. Борбор калаага дарылануу үчүн барганда дарыгер илдет убагында каралбай ракка айлангандыгын, бейтаптын бир жума гана өмүрү калгандыгын айткан. Жаш жубайлар тагдырга моюн сунбай дарылануусун улантып, Түркиядан оор операцияларды жасатып келди. Учурда үй бүлөнүн негизги тирөөчү болуп багып жаткан жубайы баары тиш оорудан башталганын эскерет. Жаш экенбиз, жаш болуп мындай бул оору кандай оору экенин да жакшы түшүнбөйбүз да. Азыр ойлосок биз мындай жеңил ойлоп мындай көп эме кылган эмес экенбиз. Анан врачтардын да айынан жолдошум оорусу ошодон көрүп койдук да. Себеби бизге биринчи анализ чыкканда доброкачественный эчтеке эмес деп ошентти да. Жаш үй бүлө буга чейин да коомчулуктан жардам сурап кайрылган. Кыргызстандагы ооруканалардан дабаасы жок дарт деген диагнозунан соң Түркияда дарыланууга каражат издешкен. Ал арада өздөрүн кайрымдуулук фонд кайрымдуу инсан катары көрсөткөн тараптарга алданып кала жаздашканын айтышат. Макул жардам берем. Биякта биз ошол моментте ооруп жүргөндө адамдар ошодон пайдаланып кетишти. Бизди көп адамдар алдандык да фондторгочу. Алданып мындай фонд жакшы деп биз алдап кетип атышты. Кийинчерээк кайрымдуу бол фонду аркылуу Төлөнбай Аскаровдун өмүрүн сактап калууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок операцияларды башынан өткөргөндүктөн организми начарлап кеткен. Учурда кийинки стадиядагы операцияга даярданууда. Ал үчүн айына $1300 дары сатып алууга мажбур. Ушул дары-дармек аркылуу Аскаровдун жашоосу уланууда. Дарыны ай сайын сатып алып, 6 ай бою ичүүгө муктаж. Ага да жаш үй бүлөнүн каражаты жетишсиз. Химиотерапияны да врачтар дозасынан көбүрөөк жазып берип коюптур да. Ошентип осулай жүрүп кетип, эң мындай корккон жерибиз ошо тамагына жүрүп кеткенден кийин жолдошум сүйлөй албай калды. Анда мен полияда иштечүмүн. Тагдырлашпыз деген жаш жубайлардын экөөсү тең ата-энеден эрте ажырап, турмуштун кыйынчылыгын жалгыз жеңген инсандар. Учурда жубайы Анаркан Таалай кызы Оштогу соода дүкөндөрүнүн биринде сатуучу болуп иштесе, дем алыш күндөрү мал базарда ат жабдыктарын сатууга чыгат. Колунда 2 жана 3 жашындагы 2 жүрпөсү бар. Шаарда ижаралап жашаган үй бүлө коомчулуктан аз да болсо колдоо күтүп жаткан чагы. Түркияга жөнөткөндө ошо Нурсейит байке менен сүйлөшүп, ал жакта врач, онколог врач Нурсейит байке менен сүйлөшүп, алар айтты, үмүт бар дешти. Жаш үй бүлө учурда көзү чачырап, жакшылыкка үмүт артып, кайрымдуу колго жүрөктөн чыккан 1 тыйынга муктаж. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы байланыш номерлери аркылуу салым кошсоңуздар болот. Саламатсызбы урматтуу көрүүчү, мына бүгүн биз дагы тагдырдын оор сыноосуна дагы баш ийбестен агымга каршы сүзүп жашап келаткан дагы бир жаш жубайлардын үй бүлөсүнө кабар алганы келдик. Саламатсыздарбы, кандай отурасыздар, жакшысыздарбы же? Биринчи эле айтып кетиңиз, бул сыноо сиздерде качан башталды да? Кайсыл жылдары эмне болуп башталды? Ошондон баштап өзүңүз айтып бересиз, Саламатсыздарбы? Силерге да чоң рахмат келгениңиздерге. Бул оору 2 жыл мурун башталды. 2 жыл мурун биз бирөөнүн малын бакчубуз Бишкекте. Ошондон баштап, анда кызым төрөлө элек, боюмда бар болчу. Ошондон баштап жолдошум тиши ооруп, эрте жазда тиши ооруп баштап, анан анда акчабыз жок. Ошо бирөөнүн малын багып, мен да боюмда бар, анан акчабыз жок болуп жүргөн мезгилде жолдошум да больницага карала албай калды убагында. Карала албай калып, анан мен төрөп 1 айлык болгондо кызым 40-дан чыккандан кийин бардык больницага. Өтө көп шишип кетти, жолдошум бети шишип кеткенен барсак, уже эми операция, срочный операция деди, через лицевой киста деп республиканский больницада операция кылышты. Профессор операция кылгандан кийин операция 2-3 саатка созулуп, анан чыкканда жакшы эле деди. Биринчи жакшы, жөн эле эркек экен, доброкачественный, эчтеке болбойт, коркунучтуу эмес деп. Ошентип 1 жума жаттык больницада. Жолдошум өз 1 жума жатып, анан кайра бизге уруксат берди, чыга бергиле.
лабораториядан черезлисовый киста доброкачественный деп чыкты. Анан биз сүйүндүк, анан жакшы деп анан кайра 1 айдан кийин эле жолдошум бети шишип кетет. Шишип кетип кайра барсак, уже экен злокачественный онкология жакка өтүп кеттир деп ошентти. Анан кийин ошентип эле ондой биз жаш экенбиз, жаш болуп мындай бул оору кандай оору экенин да жакшы түшүнбөппүз да. Азыр ойлосок биз мындай жеңил ойлоп мындай көп эме кылган эмес экенбиз. Анан врачтардын да айынан жолдошум оорусу ошодон көрүп койдук да. Себеби бизге биринчи анализ чыкканда доброкачественный эчтеке эмес деп ошентти да. Анан кийин эле 1 айдан кийин барсак, ошол эле стеклону, ошол биринчи лабораторияга жөнөткөн стеклону биз кайра башынан башка лабораторияга жөнөттүк да. Юрфага жөнөттүк, башка лабораторияга жөнөтсөк, ал жактан злокачественный мурда эле операция болгондо эле уже злокачественный экен эле да. Анан биз врачтар менен сүйлөшүп, неге мындай болуп калды десек, бул биздин катачылык эмес, бул лабораториядан кеткен катачылык деп ошентип койду. Анан эмне кылабыз десек, болду, мен силерди карай албайм, силер уже онкология жакка баргыла деп ошентип койду. Анан онкология жакка бардык, жолдошума химиотерапия, ошодон баштап эле ошентип химиотерапия алды жолдошум. Анан Ошко жазды бизди, Оштон алып жүрдүк химиотерапияны. Акыркы жолу ошо Бишкекке барганда 7-чи химиясын Бишкектен алды жолдошум. Бишкектен алгандан кийин ого чейин жакшы болчу жолдошум. Химиотерапиясы алганда мындай бир аз көңүл айланып кыйналчубуз, бирок 10 күндөй эле да, анан кайра жакшы болуп кетчү. Бирок 7-чи химиясын алганда жолдошум мындай кандай десем, тамагына осложнение жүрүп кетиптир да. Химиотерапияны да врачтар дозасынан көбүрөөк жазып берип коюптур да. Ошентип осложнение жүрүп кетип, эң мындай корккон жерибиз ошо тамагына жүрүп кеткенден кийин жолдошум сүйлөй албай калды да. Сүйлөй албай калды. Анда мен полияда иштечүмүн. Балдарыбыз жаныбызда болчу. Балдарым садикте, жолдошум үйдө. Анан ошентип эле бир күнү полиядан келип карасам эле жолдошум уже башкача болуп бараттыр да, ооруп. Анан скорый чакырдык түнү. Скорый чакырсак, скорыйлер биз онкология жактан ооругандарды биз карабайбыз. Биз силер өзүңөрдүн жаша ошотто турган больницага баргыла, онкология больницага баргыла деди. Ошол күнү суббота болуп калды. Суббота болуп калып, анан больницага бардык такси менен. Барсак, больницадагылар бизге жардам берди, бирок мындай да, кабыл албай коюшту. Жолдошумдучу кабыл албай, жок биз карай албайбыз. Врач жок, биз эчтеке кыла албайбыз деп койду да. Анан ошентип эртеси биринчи күнү кайра келсек, врач болду, кетире бергиле. Үйүңөргө кеткиле, биз эчтеке кыла албайбыз деп ошентип айттым. Сурандым да, ошо эмеденчи ушундай ал күндөрдү эсесем, мындай көз алдыман кетпейт да. Өтө мындай кыйынчылык күндөр болду. Болду, кете бергиле, ошо жолдошуңардын өмүрүн биз эчтеке кыла албайбыз деп врачтар ушинтип деле коет экен да. Анан анда жолдошум сыртта, мен өзүм айтты. Анан кеттик. Ошко кеткенден кийин, бул жакка келгенден кийин, бул жакта кара онкология больницага жаттык. Жатсак, врачтар укол берип, кайра тамагы жакшы болду да. Мен ойлойм да, ошондо эле жолдошумду кыйнабай, ошол уколду ошол Бишкектеги онкология больницада эле берип койсо, жолдошум кыйналбайт болчу да, мынчалык кыйналбайт болчу. Себеби жолдошум тамакты жей албай калды, суу да иче албай калды да. Ушундай жаман күндөр болду башыбызда. Бул жакка келгенден кийин ошо өзүнүн уколу бар экен, ошол укол бергенден кийин жолдошум тамагы жакшы болуп, аппетити ачылып, тамак жеп калды да. Анан кийин ошо врачтар менен сүйлөшүп, кандай кылсак, эмне кылсак, бир жолу барбы, эмне кылабыз деп ошентип сүйлөшсөк, биз чет жакка чыккыла деди. Чет мамлекетке чыккыла, чет жакта жакшы карайт деп ошентип фонддорду издеп баштадык. Фонддорду издеп өзүбүз баштаганыбызда ушундай көп фонддор бар экен азыр. Макул жардам берем. Биякта биз ошол моментте ооруп жүргөндө адамдар ошодон пайдаланып кетишти, бизди көп адамдар алдандык да фонддоргочу.
алданып мынандай фонд жакшы деп анан биз алдап кетип атышты. Анан эми ооруган адам ишенчек болуп калат экенбиз. Биз өтө андай ишенип бүт баардык эмебиз ошолорго айтып анан эсеп Кайрымдуу Бол фондун таптык. Кайрымдуу Бол фонд Азамат байке менен интернет аркылуу таап сүйлөшүп Азамат байкеге айттык, айтсак эле ошол эле Индияга жөнөттү. Жолдошумдун анализдерин, полный диагноздорун, сүрөтүн Индияга жөнөткөндөн кийин Индия башында биз кыла албай өткөнбүз, мындай оору менен биз мурун иштешип көргөн эмеспиз, врачтар мындай операция кыла албайт экен дешти. Анан Түркияга жөнөттүк. Түркияга жөнөткөндө ошо Нурсейит байке менен сүйлөшүп, ал жакта врач, онколог врач Нурсейит байке менен сүйлөшүп, алар айтты, үмүт бар дешти. Үмүт бар, кыл келгиле, операция менен жакшы кылабыз, баары Аллахтын колунда деп ошентти. Анан бизде ошондо бир караңгы бир жактан бир жарык чыккандай болду да. Аябай сүйүндүк, үмүт бар экен, Аллах ушундай ыраазы болуп, үмүт бар экен деп Стамбулга ошо кыргыз элимдин жардамы менен ал акча топтоп беришип Стамбулга барып операция болду. Жолдошум операция болгондо 10 саат операция болду. 10 саат операцияда ал жанында мен эле болдум. Жанында анан Азамат байкелер чалып, туугандарыбыз чалып, эмне болду, кандай болуп атат деп сурап ошентти. Ошондо операция болуп келип, азыр ошо айына $1300, $1500 деп сүйлөшүп, анан скидкасы менен $1300 түшүрүп, ошол дарыны ичип атабыз. Азыр ол дарыны ичпей койсо, жолдошум бети кайра шишип кетет. Азыр ошол бетиндеги шишикти токтотуп, ошо түп тамыр менен жойгонго аракет кылып, ошол дары ушун жардам берет экен да. Ушундай бул дары Америкада чыгат экен. Акылдуу дары деп коет экен. Азыркы заманда жаңы чыккан экен. Онкологический жакты жеңип атты да ушул дарычы. Ошону ичкенден кийин ошо 2 ай болуп калды, ичип атат жолдошум. Кудайга шүгүр, бети кайтып, тамагы жакшы жеп атат, семирип, жакшы жакка өзгөрдү да. Дарыдан кийинчи сүйүнүп баардыгыбыз жакшы болду деп бизге чоң жетишкендик ушу дарыны тапканыбыз болду да. Ал дарыны качанга чейин алып туруш керек экен? Ал дарыны врачтар айтты 6 айга чейин деди. Жарым жылдай, хотя бы жарым жылдай ичсин дарыны, токтотпой, ай сайын ичип турсун деп ошентти. Андан кийин пластический операция, көзүн, мурдун кайра койгонго аракет кылабыз ошентти да. Азыр операция болгонго азыр болбойт экен. Операцияга, пластический операцияга кайра эле чет өлкөгө барышыңызга керек болот. Азыр дарыны сиздер ошондо 1300 айына сатып алатасыздар? Айына сатып алатабыз. Айына $1300 дары сатып алышыңыздар керек ошондо, Кантип жеткирип атасызчы? Кыргыз элимдин жардамы менен, биринчи Аллахтын жардамы бизге ушундай жардам берип атат. Кыргыз элим туугандарыбыз, тааныштар, дос чарлар бизди таштап койбой, ошо акча салып, ошондон топтолгон акчаны, каражатты ошо дарыга жумшап атабыз. Дарыны алып атабыз. Алдын ала эсептеп да көрсөңүздөр керек, пластикалык операция канча? Алдын ала жок, эсептеп так азыр бизге айта элек пластика операция. Жолдошум 1-2 айдан кийин, 1 айдан кийин, мүмкүн 2 айдан кийин кайра Түркияга барып келиши керек. Ошо дарыны ичкенден кийин ал жакта врачтар айтты, бизге келип, бир сыра эмелер, анализдер тапшырып, ушу дарыда кандай таасир берип атат сага ошону көрүшүбүз керек. Ал жакта томография, ушундай эмелер жакшы өрчүгөн экен. Стамбулда томографияга түшүрүп, дагы бир текшеришибиз керек деди да. Азыр ошондо үй бүлөнүн жалгыз кирешеси сиздин иштеген ишиңизден келип жатат, Ооба. Кандай иш бул? Биз азыр магазинде мен ат жабдыктарын сатам. Анан сырт жакта бар, үйдөн манта жасап, кечиндеси манта жасап сатам, кофе сатам. Анан баягындай үй тиричиликке керектүү нерселер сатам. Ушу үйгө эмне керек болсо, хостовар деп коет, ошолорду сатып атабыз азыр. Суббота, воскресенье, пятница күндөрү мал базарга чыгам. Мал базарда эртең менен барып ат жабдыктарын сатып атам.
Мынакей караңыздарчы, ушундай азыркы заманда кайсыл бир кийими, шубасы жогуна кап болуп жүргөн айымдар дагы бар да, анан сиз болсо өзүңүз аябай жаш экенсиз, мындай темир айым экенсиз да. Бир үй бүлөнү багып атасыз, 2 кичинекей чүрпөңүз бар экен, жапжашынакай. Буларды дагы аябай жакшы караганыңыз көрүнүп турат да, балдардын сыртынан караганда эле. Анан үй бүлөнүн дагы турмушун, тирилигин терметип, өзүңүз алып келип, мына кирешенин баарын. Ошол эле учурда жолдошуңузду дагы таштап койбостон карап атыпсыз. Негизи биз дагы ушул жалпы кыргыз элинен, кайрымдуулук фонддордон, кайрымдуу инсандардан кол сунуп коюусун суранып кетебиз. Анткени айтышат го, бизде ар түрдүү кырсыктардан, балейлерден, бөөдө кырсыктан мына ушул биздин берген садакабыз сактап калат деп. Ошондуктан жалпы кайрымдуулук фонддордун дагы көңүл буруп коюусун чакырабыз. Анан эжеке, сизге чоң аябай сабырдуу айым экенсиз. Мен сиздин сабырдуулугуңузга ушунчалык суктандым. Мындай сабырдуу айымдарды азыр табыш кыйын. Аябай көп да, мисалы үчүн жолдошу оорулуу болгон үчүн же жубайы, аялы оорулуу болгон үчүн таштап кеткен, ажырашып кеткен үй бүлөлөр аябай көп. Сиздер бири-бириңиздерге жөлөк болуп, таяк болуп, мына ушул күндө дагы сыноону биргеликте жеңип жаткан экенсиздер. Сыноону мындан ары Аллах жеңил кылсын сиздерге. Суроо оор болсо бир аз кечирим сурайм. Ошондо жолдошуңуздун мына бетинде мурдун, көзүн ошол кайсыл Түркиядагы операцияда алууга туура келдиби? Ошол боюнча токтолуп кетсеңиз. Түркияга барганыбызда бизге айтышты, жолдошумдун бул жакта томографияга түшкөндө жолдошумдун көзүндө рак клеткалары жок болчу да. Анан ал жака бир жумадай болду, убакыт ортодо. Бир жуманын ичинде ушу көзүнө жетип кетиптир да, жолдошумдун рак клеткаларычы. Анан ал жакта айтышты врачтар, көзүн, мурдун алганга туура келет. Себеби жолдошум биринчи операция болгондо бул жагын эле алдырткан да, ал жактан түп тамыр менен албайт экен. Рак клеткалар калып калат экен да. Анан көзүн, мурдун алабыз, рак клеткалары ошолор менен чогуу жок болот, түп тамыр менен алганга аракет кылабыз, шишикти. Калганы Аллахтан деди. Анан биз макул болдук. Себеби андан да көп чоң мындай кыйынчылыкты баштан кечиргенбиз. Анан өзүм дагы мейли мурду жок болсо деле, көзү жок болсо деле, мага ошо балдарымдын атасы болуп жанымда турса, мага ошол жетиштүү дедим да. Анан көзүн алдык, мурдун алынды. Азыр ошол көзүн, мурдун алгандан кийин кайра шишпей калды да. Ошондон да болду деп коебуз. Дагы бир кызыктуу суроо, эжеке, сиз үмүттү каяктан таап алдыңыз? Мисалы үчүн Кыргызстанда, Бишкекке барганда врачтар айтыптыр, болду, мындан ары үмүт жок деп. Анан сиз ага дагы болбой аракет кылып, дарылатып атып, мынакей мындай врачтардын айтканын дагы тескериси экенин далилдеп койдуңуз. Мына жашоо уланып атыптыр. Мындай негизинен 90% кыйынчылыкты баштан өткөрүп, жеңип, уже жакшы жолго түшүп калыпсыздар. Мындан ары бир аз дагы баягы 40-ына чыдаган бирине дагы чыдап койсун дегендей, кичине чыдап койсоңуздар баары жолуна түшүп кетчүдөй болуп турат окшойт. Мен үмүттү ошо биринчи Бишкектеги врач, ал дагы деле мындай кулагымда угулуп турат да, ар дайым көз алдымда да, аны эч качан унутпойм. Жолдошуңа бир жума калды. Болду, алып кет деди да. Ошол мезгилде мындай кайра чыксам мындай жашоонун эч кандай эчтеке көзүңө көрмөй калат экен да. Бир гана балдарың, анан жолдошуң. Болду, 3 эле адам бар да жашооңдочу. Башкалар эч нерсе көзүңө көрүнбөй калат, мындай. Жашоодон эмне болуп кетет, эртең эмне болуп кетишин дагы сен элестете албай каласың да. Анан мага эң чоң үмүт бергени бул балдарымдын көздөрү, анан жолдошумдун көзү болду да. Мындай эми жолдошум анда биз айткан жокпуз да. Анан жолдошума карап турсам, мындай негедир мындай бир эме болду да, мага жылуулук болду да. Кудай мындай эме болду. Бул ишенген жокмун. Эртең жолдошум бир жумадан кийин же болбосо бир айдан кийин мындай каза болуп же болбосо мындай болуп кетет деп эч кандай менде жаман эч кандай ниет болгон жок да. Анан ишенген жокмун бул нерсегечи. Анан кантип эле жолдошум ушинтип туруп, мен жанымда кантип эле жолдошум ушундай болуп кетсин, мындай болбош керек, мындай болгонго негизи болбош керек дедим да, мындай болбош керек. Бир нерсеси бар, мындай жолу бар дедим да. Бирдеке кылыш керек деп ушундай ошодон баштап издендик, аябай катуу издендик. Эмне кылсак болот, кандай кылсак болот, интернеттен окуйбуз да.
интернетте көп да азыр рак эмесин жеңген адамдар бар. Ошолордон көрүп анан ушулар жеңген экен, неге мен жолдошум жеңе албайт? Неге биз мындай бул орунду жеңе албайбыз? Жеңишибиз керек деп ошо чоң ушундай үмүт болду бизге. Балдарым анан мен жашпыз да андан. Балдарым кичинекей, кызым анда бирге чыга элек болчу. Мындай ушу кызды балдарым атасы өсүп кетти, атасы калабы. Өзүм атасыз өскөн үчүн атанын кадырын ушундай жакшы билем да, атасы өскөндө анан мындай болбош керек деп анан Аллахымдан күнү түнү жалбарынып, о Кудай бизге бир жолун көрсөтчү бизге, мындай бир жакшы бир эмени көрсөтчү деп тиленип атып анан ушу Стамбулда студияны таптык да, ушул бизге чоң үмүт болду. Жолдошум өзүнүн жанымда турганы, ошол мезгилде жанымда жолдошум мага сүйлөп турганы мага чоң күч кубат берип атты да. Жолдошум сүйлөп атат, дагы да сүйлөп кетет, дагы да жашап атат депчи. Главное үмүт үзбөш керек экен мындай мезгилде. Азыр оргон адамдарга айтарым, көп да азыр жаман оорулар көп. Айтарым, үмүтүңүздү үзбөсө бардыгы жакшы болот. Главное адамда өзүндө ички сезиминде үмүт үзбөш керек экен да. Мен болду, ушинтип калдым, булар ушундай болот экен да, дебеш керек экен да. Болуш керек, мындай дагы да жакшы жактан өзгөрткөнгө аракет кылыш керек экен. Азыркы учурда эми билип атабыз, кымбатчылык, анын үстүнө Ошто квартиралар дагы аябай кымбаттап атат. Сиздерге жаш үй бүлө катары, анан ошол эле учурда 2 жаш балаңыз бар экен, экөө тең кичинекей. Квартира табыш дагы аябай кыйын болот болса керек. Анан ошо квартираны төлөп жашаш дагы аябай. Квартираны төлөп жашаш. Мен азыр иштеп аткан жумушум акчасы тамак ашка, квартплатка балдарыма ошо кенен жетип атат. Кудайга шүгүр жетип атат. Анан квартира Ошто аябай кыйын бизге. Жолдошумдун бетин көрүп, биринчи мен ошо эмеде издеп атканда, квартира издеп аткан жолдошум ооруйт, ушундай десем эле жок болуп бербейбиз дейт да. Мен таң калам да, эми жашап аткан жерибизге жолдошумдун оорусу же болбосо балдарымдын эч кандай тиешеси жок да. Биз акчасын төлөсөк болду. Тынчпыз. Анан бул жакка да жаңы көчүп келгенбиз, бул квартирага. Бул жактан дагы билбейм, мурунку жагыбызда айтпай дебей эле бирөөлөр келип калат, же болбосо бирөө бар, бирөө кириш керек болчу деп шылтоо менен бизди чыгарып койду да, бир 2 күндө элечи. Аны айттым да, эжеден кышындасы, жолдошум өзү оорукчан болсо, 2 балам болсо, мен кайсыл жакка барып, азыр кандай квартира табам десем, билбейм деп коет экен да. Анан айла жок, көчөсүң башка жаккачы. Айла жок, көчөсүң. Квартиралар дагы кымбат. Бизге ошо главный квартира проблема болот. Жолдошума азыр арзан квартиралар бар, олар суук. Жолдошум ысык жерде отуруш керек. Условиясы жакшы жерде отуруш керек. Жаш балдарыңыз да бар. Жаш балдарым бар. Жакшы, сиздерге дагы күч кубат берсин дегендей, сизге айрыкча. Анан балдарыңызды ошондо кызыңыз төрөлүп роддомдо болгон учуруңузда башталган болсо, кызыңыз төрөлгөндөн баштап эле кичинекей кызыңызды колуңузга көтөрүп алып эле ооруканага алып жүрөт экенсиз да. Ооба. Кызым, жолдошум биринчи ооруп баштаганда мен төрөй элек болчумун. Бети шишип, ушинтип ооруп баштаганда төрөй элек, анда 9 айлык болчумун да. Анан төрөдүм, мен да өзү кызым да бир аз кыйынчылыктар менен өзүм да төрөп эме болуп калдым. Анан 1 ай болгондон кийин жолдошум, кызыма ровно 1 айлык болгондон кийин жолдошум больницада жатып калды. Ошол мезгилде ысык августта болчу. Анан кийин балам да кичинекей ал мезгилде, ошол мага аткан хозяйкабызга баламды таштап, ал эжелерге, ал байкелерге да чоң рахмат, өтө чоң ыраазычылык билдирем. Кызымды каралашып, жолдошум больницада болсо, мен өзүм малдарды жайгаштырып жүрдүм. Ошондо дагы жардам берип бизгечи. Силер иштелеңер, силер кылышыңар керек эле дебей, ошо байкелер, эжелер кызымды каралашып, баламды карап өтө чоң жардам берди. Анан жолдошум операцияга киргенде мен кызым колумда болчу. Өзүм апам жанымда болчу. Кызым жолдошум больницага кирип, уже операцияга киргенден баштап кызым чыңырып ыйлады. Жолдошум чыкканга чейин ыйлады да. Ошондо бир атасы ушундай эме болгон, кызым кичинекей жүрөгүм менен сездиби деп
ушуну да бир ойлоп койдум. Эми ал мезгилде ушундай кыйынчылыктарды азыр эстеп мындай бир ойлоном да. Азыр эстеп мындай кандай десем, көз алдымдан ошо өтүп кетет эстесемчи. Чындап эле мен басып өттүм ошол кыйынчылыктарды. Ошол мен басып өттүмбү деп азыр ойлонуп ишенбей өтө берет экен ал мезгилдер. Главное ошол мезгилде сабыр керек экен адамда. Сабырдуу болуш керек экен. Анан ушундай бир үмүт болуш керек экен да. Жакшы үмүт болсо, сабыр болсо, Кудайым буйрса кыйынчылыктарды өтүп кетет экен. Жалпы кыргыз элине кайрылууңуз барбы? Жалпы кыргыз элине ооба. Жолдошум ооругандан баштап бизге жардам берип, телефондон көрүп, бизге чалып да кайтып атышат. Жакшы болуп кетсин деп. Анан ушундай кыйынчылыктарыбызды биз менен тең бөлүшкөн, бизге улам чалып, биз менен чогуу кайгырган, мага жакшы сөздөрүн жазып эжелерибиз, ошо чоң ыраазычылык билдирем. Жолдошумдун азыркы отурган, менин жанымда азыркы ушинтип көзү көрүп отурганы бирден бир себеп Аллахтан, андан кийин экинчиси ошо кыргыз элимден, эл дос чарларыбыздан, тууган уруктарыбыздан чоң ыраазычылык ушуларга. Чоң рахмат. Акча салып бизге жардам берип атат. Азамат Байматов байкеге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Нурсейит байкеге, врачтарыбызга, жаныбызда бизди колдоп, бизге жардам берип жүргөн баардык элиме чоң рахмат айтам. Анан ошо кыргыз элиме көбүнчө мен азыр келиндерге бир эме кылам, кайрылуум бар. Көп адамдар айтпайм, кээ адамдар бар да, эми беш кол тең эмес го. Наразы болгон, анан кичине эле мындай ооруп калса, же болбосо бир аз эле урушуп калса, наразы болуп жашап келаткан келиндерге айтар элем, эч кандай наразы болбоңуздар. Бул Аллахтан берген сыноо. Аллах сыноо берет экен, күчтүү адамдарга сыноо берет экен да, алсыз адамдарга сыноо бербейт экен. Күчтүү адам Аллахта билип, мындай күчтүү адамдарга, ошо сыноону көтөрө ала турган адамдарга гана сыноо берет экен да. Ошо сыноо менен жеңсе экен дейм да, сыноону. Кыйынчылыктын артынан, кара нерсенин артынан сөзсүз түрдө ак нерсе болот. Караңгы түндүн жарыгы бар дейт. Кыйынчылыктан сөзсүз жакшылыгы бар. Главное сабыр, үмүт. Мен ошол эле айтам. Сабырдуу болушса, үмүтүн үзбөсө жакшылыктан баардыгы жакшы болот. Азыр сиздерге ошондо канча акча керек болуп жатат? Аябай зарыл болгон. Анын алдыда дагы топтошуңуздар керек болгон канча каражат бар? Топтошубуз керек болгон накы сумманы айта албайбыз биз азыр. Себеби жолдошумдун дагы Түркияга барып келүүсү бар. Чоң операция алдагы? Алда дагы кийинки жылына айтып атышат, кийинки жыл болот. Азыр ошо дары менен өзүн өзү калыбына келтирип, бир аз күч топтоп алсын. Андан кийин операция болот деп. Анда да так сумманы бизге айта элек. Азыр бизге керектелүүчү сумма ошо ай сайын $1300. Ошол гана сумма жолдошумдун дарысына. Аны токтото албайбыз. Токтосо бир күн да ичип кое албайбыз. Сөзсүз ичиш керек ал дарыны. Азыр ошондо айына $1300 дары алып туруш керек сөзсүз түрдө. Андан кийин ал дарыны токтоткондон кийин эле дароо сиздер Турцияга барып, Түркия өлкөсүнө барып, пластикалык операция жасатышыңызга керек. Ал дагы жөнөкөй эле пластикалык операция эмес да, бул жерде адамдын мурду менен көзүн коюп коюш, бул деген аябай оор болсо керек. Каражат дагы Туркияга барып келиштин өзү эле канча чыгым болот. Демек алдыда дагы каражат топтолушуна кайрымдуулук фонддордон үмүтүңүздөр чоң болоттур да. Ооба. Ошо дагы ошо бизди таштап койбой, дагы кыргыз элиме жардам берсе, жолдошумдун дарысына, дагы алдыдагы операцияга жардам берсе экен дейм. Үмүтүбүз бар. Анаркан эже аябай күчтүү, чыныгы күчтүү айым деп мына сизди айтса болот да. Мен сизге чыныгы күчтүү айым экенсиз дейм. Себеби чыга калып мына манты кылып сатып, анан базарга барып, аны сатып, башка ишти кыла калып, мындай тынбайт экенсиз да, жаныңыз тынбай, эки балаңызды карап, анан чыныгы күчтүү айым сиздей болсо, ошол эле учурда ушунчалык кыйынчылыкка карабай үй бүлөңүздү сактап калдыңызбы? Эң башкысы үй бүлөңүздү сактап калдыңыз. Эң башкысы жолдошуңуздун өмүрүн сактап калдыңыз. Эгерде сиз ошондо таштап койгонуңузда, үмүт жок деди врач. Демек үмүт жок деп койгонуңузда
балким башкача болмок, бирок сиз сактап калдыңыз. Эң башкысы бир адамдын өмүрүн, анан бир үй бүлөнү сактап калдыңыз. Мындан өткөн чоң эрдик, мындан өткөн чоң күч болбосо керек. Ушул күчүңүздөн тайбаңыз, эжеке. Келиңиз сиз дагы. Otur. Apa varsın? Ушуна сөйлөп бересиз. Evet, sağlık, hürmet ederim. Şu birinci çok rahmat sizlerge. Şu men organdan başlabıda yardım verip kaygımızı teң bölüşüp, düşünüp yardım verip gelatan kırıl elime çok rahmat. Allah razı olsun. Şu yaşanan soğukları şu ahirette özlerine faydasına yarasın. Yübülümüzleri men tinç bağınızlar. Oşo men bir gelem, oş birim kamazda oşolar köpçe oşolar köpçerden berdi. Oşolar köp akça sunmadı, akçalardı berdi. Rahmat, şu işinizlerge iyilik. Yübülümüzlerin meselesine tinç bağınızlar. Özünüzün kişine nemevi dayta getirdik. Bizge bunday bayağı bunday fontlar olatken alday turan başımızdan öttü de oşunu aytıp koydu. Bir adam çalıp yaşlar fontunamın dep sizlerge 17.000 salam dedi de. Makul kanaya kılas dep pasportumun nemesini dönöttüm. Men nemeden kaçın bir banktan salam dedi. Eskiden çıkıp aldı. Şu banktan salam, girdim dedi de. Girdim. Ama sizge kod dönüt salam siz. Şu kod menen elektronlu aç olası online dedi de. Şu kodda aytıp koyumuz dedi de. Kayra basıp attı. Bir başka numara şifre çıkarttı. Ben oşan dürümeni sevdim de ne gelir. Bayağı okup tutsam bayağı da SMS'de etkim açmanız deyip dağıl turadu orada. Aytdım, özümce dürüm sevdim de başka şifreni ayttırıp aldım da. Desem siz adaş baştan aytıp koyun. Deyip kayra dönüyordu arkandan şifreni. Ama ben dürüm şifreni ayttırıyorum da. Oşan bilip aldım bana da aldan çoğunken. Çalıp ayttım sizlerim ben oşan oğurup başıma şunda iştirip kırılıyordum yardan sorap oşan ne olursa bana sizler onu alıp aksa degenler turam istep ayttım adres al kayra beni sövüp bağına kılıp ötürüp danlayı nemes saldı. Oşa aytarım oşalardan sak bolunuzlar şunaylardan da aldap oşa esen kod beretken oşa kod da aytpağınızlar resmi. Anan da oşa şu ben en birinci canına Türkan şu gençliğimi çok rahmat şu ben şu yaşağı ümitim şu yüzüm oldu. Ne güzel. Ben özümü taşlap koygan şularım olmaktı organda özümü işte taşlap oldu ben şu bol şu kendine de özümü taşlap koydum ne. Şu gençliğim canına kolda siz daha ne oldu yaşayız fallarınız var deyip şu ümit verir şu gençliğim ne oldu da şu çok rahmat. Şu ne güzel gençliğim şu tağdırlaşmaz. Bu da Atenes Özkön, ben de Atenes Özkön ne bileyim falan çoğu. Yani Ahtağız Atenes Tirip, buraya acılaşıp ketkende. Ben kinekeye taşlap ketken. Şu aytarım, şu yaşlı üyüler yaşlarında. Şu yaşlı niyette birinci turmuş kurup bir maksat neme kılgandan keyin şu acılaşmasa, şu ballarının tağdırın bunu nemetmese. Şu aytarım. Şu çok rahmat kırdelme. Anan